таң достор. Менин атым Рамис Расулов, 16 жаштамын. Бул кесипти тандаганым бул өз каалоом болду. Кичинекей кезимден бери ошо салондорго барып, ушундай нерселерди аябай жакшы көрчүмүн да. Анан 14 жашыма келгенде ушул кесипти тандап, анан окудум. Кичинекей кезимден баштап эле ушул кесипти аябай жакшы көрчүмүн. Мен уже максатымда жеттим десем болот, анткени мен кичинекей кезимден баштап парикмахер, стилист болууну эмсечүмүн. Мамам менен салондорго барганда мен ошо мастерлердин иштеп жаткан аябай карап, ошону кылып үйгө барып даже мамама жазачумун да укладкаларды кичинекей кезимде эле. Где-то 7-8 жаштарымда эле. Ушул кесипке көп чоң түрткү берген ушул менин тайнем менен мамам болду десем болот. Анткени кичинекей кезимден баштап эле булар мага аябай колдоо көрсөтүштү да. Мектепте окуп жүргөндө бизде жанагындай осенний бал, ушундай балдар болуп турчу да. Ошол кездерде мен классташ кыздарымдын баарына прическа жасачумун. Ошондо бир жолу билем аябай сын пикирге калгам да мектеп боюнча. Кызга окшоп жасайт экен, мындай, тиндей деп жаман көрүшкөн да мени. Бирок ал мага ошол моментте мындай көп таасир берген эмес да, мен түшүп калган эмесмин, сынып калган күндөр болгон эмес. Мен просто целиме эле кеткем, ошол эле болгон да. Бизге Кыргызстанга жылда 2-3 мастер за границадан келип турат. Биз аларга деген ошо прическа боюнча, макияж боюнча квалификацияны өткөнгө барабыз. Андай мастерлер жылда эле келе бербейт, кээ бирлер чакыруу менен келишет, же болбосо өзүлөрү каалап келишет. Ар бир мастер жыл сайын квалификациядан өтүп туруш керек. Бул азыркы жасап жаткан прическа менен вечерлерге барса болот. Бул уже вечерний прическа да. Муну үй шартында оңой эле жасаса болот. Буга шпилька, резинка жана резинканын жардамы менен ушундай пучок түйөбүз. Бул прическа 2020 жылдын тренди деп койсом болот. Муну көбүнчө жаш кыздарга жана чачы кыска айымдарга көп жарашат. Азыркы жаштарга айтарым, жаш кезиңерден эле баштап өзүңөрдүн жүрөгүңөргө жакын болгон кесипти тандагыла. Ошону кыял кылып, ошону орундатканга аракет кыл.